Туризм жаатындагы көйгөйлөрдү тизмектеп айтып жаткандар тармакта эмгектенген ишкерлер. Алардын айтымында чет элдик эс алуучуларды облус аймагында тосууда дагы деле көйгөйлөр арбын. Тагыраагы жол жээктериндеги ажатканалардын жоктугу, болсо дагы шартынын начарлыгы жана облус боюнча интернет желилеринде маалыматтын аздыгы чоң кедерги. Көйгөйлөр көп негизи. Бизде акырын биз өнүп бүйтөт деген сөздөн алысмын. Өнүгүп атат туризм акырындап өзүнүн жолу менен. Но өнүгүп атканда биз өзүбүз ойлонуп, билип, аны билим менен өнүктүрсөк жакшы деген ойда. Анткени экология маселе дагы чыгып атат. Башка дагы бирдемелерди буякты өнүктүрүп, башка жерди бузуп албасак эле деген ойда. Ошон үчүн бир бүт багыттарды карап чыгып кетсек жакшы деген ой. Ошондой эле туруктуу туризмди калыптандырууда дагы маселелер арбын. Атап айтканда, бул жаатта облуста бирдиктүү иш алып баруу такыр эле жок эсе. Мындан улам чет элден келгендер айрым жагдайларда мындай кызмат көрсөтүүлөрүнүн жоктугунан көп убарага учурашарын адистер эскертишти. Азыркы учурдагы биз кылып аткан иш аракеттерибиз кийинки муңга пайдап келип, ошол негизги багыты экосистеманы зыянга учуратпай, адамдарга да киреше алып келип, анан социалдык адилеттүүлүк болсо ошондо туруктуулук болот да. Көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушундай комплекстүү иш-чараларды апарыш керек. Бул тарап үчүн мамлекет тараптан, өкмөт уюмдары, туристтик багытта апарып аткан ишкерлер бирдиктүү иш система менен, стандарт менен иштеп кетсе, анда туруктуулукка биз кадам баштай алабыз. Жыйында көтөрүлгөн бул маселелердин айрымдары жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чечилери белгиленди. Ал эми жаратылышты сактоо, геопарктарды уюштуруу боюнча маселелер тийиштүү тармактарга сунушталып, жакынкы жылдар ичинде жолго коюлмакчы. Туризм тармагында формалдуу түрдө иш жүргүзүү боюнча дагы маселелер козголду. Ошондуктан бул маселелердин баарын эми бөлүп убакыт сааты менен аткарбасак, бир күндө чечилип калчу маселелер эмес. Мына ушундай кемчиликтер орун алганы менен жыл өткөн сайын облуста чет элден келип эс алгандардын саны арбууда. Маселен, 2024-жылдын 9 айында эле 166 миңден ашык турист келип эс алышкан. Алардан түшкөн каражаттар дагы өсүш берип, мурунку жылдарга салыштырмалуу 56 миллион сомдон ашык болгон. Эсенбек Сталбек уулу, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.